Эми өзүңөр билгендей элдик биринчи курултай чогулуш менен бүтүп калбастан биз ошоки курултайдан кийин дагы чогулуп атабыз. Конкреттүү суроолорду биз көтөрүп атабыз. Ошону кантип ишке ашырабыз. Биздин миграция жүргөн жарандарыбызга кандай дагы кошумча жардам бере алабыз деп азыр биз ошо эки маселенин үстүндө талкуулоо кылдык. Бул жалгыз эле Россия эмес да. Азыр бияка болсо Кошмо Штат Американын дагы өкүлү келди. Кыргыз биздин жараныбыз. Курултайдын делегаты Австриядан келди, Чехиядан келди, Түштүк Кореядан келди, Турциядан келди. Анткени негизи жалпысынан кандай бир көйгөйлөр бири-бирине окшош эмес да. Анткенде мисалы Россия боюнча кандай бир мыйзамдуулуктун негизинде суроолор көбүрөөк болсо, белки өнүккөн өлкөлөрдүн келген биздин делегаттарыбыз болсо, булар кантип мамилебизди жакшыртабыз, кантип жаңы сапатка өткөрөбүз деген абдан жакшы мындай ойлорун айтышты. Азыр ошонун баардыгын биз азыр тараган жокпуз. Ошо отурабыз бир жарым сааттай. Өткөндө курултайдын астында 24 ноябрда биз ушул жерде баардыгын чогулткан болчубуз. Ошондон 5 саатта биз отуруп баары менен сүйлөшкөн болчубуз. Бирок баары бир да аз экен да. Анткени булар алыстан келип, өз жерине келгенде айтып алалы дейт. Дагы андан кийин дагы барып, дагы ойлор чыгат экен. Ошон үчүн биз мынакей бүгүнкү күндө бияка республикасында калган өкүлдөр менен азыр жолугуп атабыз. Ошондо булар кайсы маселени чечип берүүнү негизи болсо биринчи иретте биздин жарандарды четке чыгаруу боюнча. Анткени мисалы бүгүнкү күндө Россияда биздин жарандарыбыз жаш келелектеричи Россияга чыгып алат экен. Андан кийин Россияга барып кандай бир жаман жолго түшүп алат экен. Андан кийин ошондой болбос үчүн кандай дагы эмне кылыш керек деп ошондой көйгөйлөрдү көтөрдү. Же мисалы мынакей биздин Прагадан келген делегатыбыз мынтип айтты. Мынакей частный барго агентстволор. Ошол жөнүндө бир топ мындай ташлап көйгөйлөрдү айтты. Анткени алар болсо жакшы иштейт, топтойт. Бирок андан кийин тиги жакка барган жарандарга булар жоопту алыш керек депчи. Же болбосо биздин жарандар мисалы ошол жака барганда, андан кийин мынакей жиберген агентстволор болсо кандай бир жардам бербей, жоопту болбой четке чыгып кетет экен. Ошону же мисалы жеткирип коюп эле андан аркы жоопкерчилигин албай атат да. Жок, жеткирип коюп, тиги фирмага жумушка киргизип коюп, жок, бар так экен. Киргизип коюп, тиги жумушка орноштургандан кийинкиси эмечи, кийинки тагдырын карабай коет экен депчи. Ошону караш керек. Андан кийин мынакей Россиядан келген биздин делегаттарыбыз абдан жакшы дагы ойлорун айтышты. Ошоки биздин балдарыбыз кыргыз тилинде окусун, биздин балдарыбыз өз жеринде келип турсун. Ошондой бир кандай бир ошол жагында бир бирге отуруп кеңешели депчи. Анткени жана мен башына айткандай, бүгүнкү күндө мисалы Россияда 650 биздин мигранттарыбыз бар. 650 миң. Алардын ичинде болсо 580 документтин бардыгы так, 70 миң болсо регистрацияны өтпөгөндөр да. Андан кийин ошолорго мисалы биз бүгүнкү күндө кандай жардам беребиз деп ушундай да суроолор пайда болду. Биз так жооп бердик, что бүгүнкү күндө биз Россия бийлиги менен дагы сүйлөшүп атабыз. Мисалы 23-жылы Россияда жаңы миграция кодекси кабыл алат. Биз бүгүнкү күндө эле ошака аракет кылып, көз жумага жол таап, ошолорду карап бир кандай бир өз оюбузду дагы айтып атабыз. Кандай болот эле депчи. Биздин жарандарга мындай жеңилдик болуш үчүн
Ошо эки маселелердин үстүндө биз азыр талкуулап алдык.